Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагын улантабыз силер менен кайрадан Бактыгүл Султанбековна. Алгач өтүлгөн теманы кайталап алалык. Жыл мезгилдери. Бир жылда 4 мезгил бар. Алар кыш, жаз, жай жана күз. Кышында күн суук болот, кар жаайт, суулар тоңот. Жазында күн жылый баштайт, чөптөр чыгат, алма бактар гүлдөйт. Жайында күн аябай ысык болот. Окуучулар каникулга тарашат. Мөмөлөр бышат. Күзүндө күн салкын болот. Тез-тезден жаан жаайт. Бак-дарактардын жалбырактары саргайып, жерге түшөт. Күзүндө түшүм жыйналат. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жай мезгили. Биз сабакта жаңы сөздөрдү өздөштүрөбүз, сүйлөм түзөбүз, текстти өздөштүрөбүз, ырды көркөм окууга машыгабыз. Эс алуу учурунда өзүбүздү кандай алып жүрүү керек экендигин билебиз. Алгач жаңы сөздөрдү менин артыман кайталагыла. Жаратылыш, күнгө күйүп, сууга түшөт, жылкы кайтарат, атка минем, шиберге жатып, эстеп жүрөм. Эми сүйлөм түзөлүк. Жайында жаратылыш абдан кооз болот. Менин байкем жылкы кайтарат. Көлдө досум күнгө күйүп, сууга түшөт. Мен жайлоодо атка минем. Шиберге жатып эс алам. Мен бул күндөрдү көпкө эстеп жүрөм. Жеңем бес айт жана кымыз жасайт. Мен кымыз ичем. Балдар, бул текстти кунт коюп угуп, өз алдыңарча окуп түшүнүүгө аракеттенгиле. Тексттен кийин суроолорго жооп беребиз. Жайкы эс алуу. Жай эң сонун мезгил. Жакында каникулга чыгабыз. Биз жайлоого, көлгө барып эс алабыз. Жайында жаратылыш абдан кооз. Менин курбум жайында көлгө чоң энесиникине барат. Ал күнгө күйүп, сууга түшөт. Мен болсо чоң атама жайлоого барам. Кымыз ичем, атка минем. Бакыт байкем жылкы кайтарат. Мен ага жардам берем. Жеңем болсо бес ап кымыз жасайт. Чоң энем экөөбүз шиберге жатып, эс алганды жакшы көрөбүз. Мен жай мезгилин көпкө чейин эстеп жүрөм. Суроолорго жооп бергиле. Жай кандай мезгил? Азаматсыңар? Туура, жай эң сонун мезгил. Сенин курбуң жайында кайда барат? Менин курбум жайында көлгө чоң энесиникине барат. Сен жайлоодо эмне кыласың? Мен жайлоодо кымыз ичем, атка минем, байкеме жардам берем. Жеңең эмне кылат? Жеңем бес ап кымыз жасайт. Балдар, ырды көркөм окуйлу. Ырдын автору Самудинов. Биздин темага байланыштуу экен балдар, эс алуу, көлдөгү эс алуу жөнүндө ыр. Ысык кумда кактанып, сууга түшөм түштө мен. Ооруганды билбеймин, күнгө күйгөн бүттенем. Балдар, силер дагы бул ырды китебиңерден өз алдыңарча көркөм окууга машык кыла.
жайында биз эмне кылышыбыз керек? Эмне кылууга болот жана эмне кылууга болбойт экенин билип ал. Күн ысыкта баш кийим кийиш керек. Күнгө өтө көп күйүүгө болбойт. Жолго жакын жерде ойноого болбойт. Китеп окуганды унутпагыла. Сууну кайнатып ичкиле. Жемиштерди жууп жегиле. Сууга түшкөндө алыс кетпегиле. Атка мингенде алыс кетпе. Сүттү кайнатып ичкиле. Сабагыбызды жыйынтыктап алалы. Мен эмнени билдим? Жаңы сөздөрдү өздөштүрдүм. Сүйлөм түздүм. Текстти өздөштүрдүм. Ырды көркөм окууга машыктым. Эс алуу учурунда өзүмдү кандай алып жүрүү керек экендигин билдим. Ошону менен сабагыбыз аяктап жатканда мен силерге үй ишин берейин. Жаңы сөздөрдү сөздүк тептерине жазып ал жана жатта. Номер 3, 157 бет. Сүйлөмдөрдү туура түз. Сабагыбыз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула балдар.